Сопсон эле чоңой бойдокпу уруш жеп, чыбык менен жеп кадимкидей эле. Эч нерсе болбойт, укуңарды талап кылгандар үйдөн чыгарбай өзүңөр окуткула. Кээ бир окуучулар жеткирет ошого. Биринчи өзүңөр мугалим болуп иштеп көргүлө. Кыргызстандын мектептеринде кээде мугалимдер балдарга кол көтөрүшөт. Ал эми коомчулуктун бир бөлүгү бул ыкманы колдошот. Бирок чындыгында мындай катаал методика билим берүүгө бир гана тоскоолдук жаратат. Көрсө анда балдар берилген материалдардын 50% гана өздөштүрө алышат. Балдарды жакшы окутуу жана тарбиялоо үчүн аларды уруунун кажети жок. Аны гумандык педагогиканы Кыргызстанда жайылтуунун үстүндө иштеген Зарина Макен далилдейт. Биз ага билим берем деп же бир тарбия берем деп туруп баланы коркутуп алганда коркуу сезиминде бала эч качан билим сиңирбейт. Сизди укпайт дагы, жүрөгүнө берген нерсе эч качан кирбейт. Демек балага теңдей мамиле кылуу, аны менен диалог куруу менен анын билим алуусун арттырса болот экен. Жагымдуу атмосферада окуучулар өздөрү билимге умтулат дейт Зарина Макен. Балдарды сүйүү менен окутуу жана адилеттүүлүккө үйрөтүү алардын инсан катары өрчүшүнө өбөлгө түшөт. ЮНИСЕФ тарабынан 2011 жылы түзүлгөн сурамжылоодо окуучулардын дээрлик жарымы мугалимдер менен болгон мамилеси чыңалуу деп жооп берген. Бирок баланын жакшы окуп, тарбиялуу болуп өсүүсүнө үй бүлөсүндөгү өз ара мамилелер да чоң таасир этет. Эгер кичине кезинен баштап үйдө жана мектепте зомбулук көрүп өссө, бала өзү да эмоцияларын башкара албаган агрессивдүү адам болуп чоңоет. Биздин өлкөбүздө акылдуу жана бактылуу балдардын өсүүсүн кааласак, аларга карата зомбулук жана катаал мамиледен арылуубуз керек. Сиздин мектепте урушуп, кол көтөргөн учурлар болду беле? Өз оюңузду комментке калтыра кетиңиз.